Бүгін биздин досторубуздун майрамы менен куттуктап, сахнада Баян Айтиева ордады, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүү залга карай улантабыз. Албетте, бүгүн биздин студиябызда жасалгылоо көмөк көрсөткөн Ош Шарики дүкөнүнө жана ошондой эле биздин футболкаларга өзгөчө баш кийимдерге жана мындай сонун басылмаларды чыгарып берген Pixel Print магазин дүкөнүнө ыраазычылык билдиребиз. Албетте, сиздерде дагы жакшылык иш-чаралар боло турган болсо, ушул эки дүкөнгө кайрылсаңыздар, сиздин жумушуңуз жеңилдейт деп айта алабыз, Бизде бүгүн конок бар, кесиптеш тааныштырып өтсөң. Чайковский атындагы балдар искусства мектебинин окуучулары жана комуз класс мугалими, маданияттын мыктысы Гүлназ Султанова эжекебиз конокто. Кош келипсиз, кутланган күнүңүз менен. Саламатсыздар, кутланган күнүңүздөр менен. Майрамдык маанай кандай? Сонун, эң сонун. Бүгүнкү пландар тууралуу айта кетсеңиз. Бүгүнкү пландар ушул бүгүнкү балдарыбыздын майрамы менен куттуктап, ушундай жакшы маанайда сиздердин эфириңиздерге мен өзүм окуучуларымды даярдап келдим. Албетте, сөзсүз түрдө бүгүн балдарга эң сонун маанай тартуулашыбыз керек. Бул күн балдарыбыз үчүн эсте кала турган күн болуш керек. Эртең менен эле кимди куттуктадыңыз туруп эле? Эртең менен ачыгын айтканда кызымды куттуктадым. Кызым мектепке алып барып, ал жакта дагы өздөрүнүн бир иш-чаралары болду. Ошого катышып, анан өзүбүздүн мектебибизге барып, балдарыбыз менен даярдандык эфирге. Жылда дал ушул майрамда окуучуларыңыз менен кантип тососуз эжеке? Ачыгын айтканда, биз окуучуларыбыз менен баягындай иш-чараларга чакырылабыз да. Эми биз чыгармачылык адам болгондон кийин, элдин алдында болгондон кийин өзүбүздүн шакирттерибиздин, өзүбүздүн окуучуларыбызды ушундай жакшынакай бир кечелер, майрамдар болгондо ушул жерге сөзсүз түрдө барып катышып келебиз. Эжеке, өзүңүздүн мындай эсте калган майрамыңыз тууралуу, мисалы, буга чейин өзүңүз белгилегенсиз, кичинекей кезинде деле биринчи күндү белгилеп келсеңиз керек. Ушул эсте калган майрамыңыз тууралуу айтпайсызбы бир? Балким ата-энеңизден бир чоң белек алгансыз. Эсте калган майрамдарды айта турган болсок, биз Лейлек шаарында ошондо окуп жүргөндө балдарга аябай сонун площадьта иш-чаралар болгондо, ошол жерде баягындай балдарга таркатат эмеспи, шириндиктер, таттуулар. Ошол күн менин эсимде калган. Аябай балдар көп болгон, бирок чындыгында майрамдар өтө көп болот. Эң жаркылдаган майрам ошол жерде Лейлекте болгон мен үчүн. Анда эжеке, балдарга арнап көч айтып бербейсизби? Мен окуучуларымды даярдап келдим элем, окуучулар менен ошо. Бир аздан соң окуучуларыңыз даярдап турсун, ага чейин биздин сахнада, ага чейин сиз менен бир аз маек кылалы эжеке. Азыркы учурда колуңузда канча окуучу бар? Канча окуучуну тарбиялайсыз? Азыркы учурда 11 окуучум бар классымда. Буюрса сентябрда дагы набор болот. Дагы кошулат окуучуларым. Эң кичинекейи канча жаштан баштап окутасыз? Эң кичинекейи 7-8 жаштан башталат бизде. Негизи 6 жаштан деле келсе болот. Эң кичинеси 7-8 жаш. Өзүңүз комузга кантип кызыгып калдыңыз эжеке? Кичинекейимде мен ырдач экем, кыңкылдап, тилим чыкпаса дагы, мен чоң атам раматылык комузду жакшы көрүшкөн. Анан ошон чоң атам немесин ишке ашырайын деп, мен ата-энем өздөрү балдар музыкалык мектебине алып барып беришкен да. Негизи мен барайын деген оюм жок эле, бирок ата-энем барып берген. Ошодон улам окуп, чоң окуу жайларды аяктап, азыр мынтип жашынакай болуп, балдарды үйрөтүп, мугалим болуп отурам. Эжеке, бүгүн балдардын күнү эмеспи, келиң сиздин балалык чагыңызга дагы көбүрөөк кайрылалы. Кичинекей кезиңизде ким болом деп кыялданчусуз, азыр иштеп жаткан. Негизи кичинекей чагымда мен ырчы болом дегем. Мен мектепте окуп жүргөндө эле ырдап эле ушинтип кызыккам, бирок сахнага сразу чыгып кеткен эмесмин. Где-то ошо 8 класс болгондо, 7 класс болгондо чыкканмын да. Ага чейин кызыгып жүргөм, ырдасам экен деп. Мына ошодон улам азыр эл журт билет, көпчүлүгү элдин алдында ырдап, жакшы бир ырларды чыгармаган. 6 жаштан 7 жаштан баштап келет деп калдыңыз окуучулар. Ушул балдар менен иштешүү сизге оор эмеспи? Эми ар бир иштин өзүнүн татаал жагы да бар. Жакшы жагы, мындай кыйналган жагы деле бар. Чындыгында балдар менен иштешкен бул өтө сонун, керемет нерсе. Эгер бала кызыкса, бала ошол өзүнүн сүйгөн аспабына кызыкса, балдар менен иштеш аябай оңой. Эгер бала кызыкпаса, анда бир аз эмгек керек, эмгек талап кылат. Албетте, сөзсүз түрдө биз да чырчайбыз, кичине эс алгыбыз келет. Но бирок эгер балдарыбыз мыкты ойноп берсе, инструментте, бул биз үчүн чоң майрам. Эжеке, ыраазычылык билдиребиз. Сизге эркин микрофон берели, бул жактан сыналуу аркылуу бардык биздин жаш бөбөктөрдү куттуктап, бүгүнкү майрамдык маанай тартууласаңыз болот. Рахмат. Балдар биздин келечегибиз демекчи, бул балдар биздин урпагыбыз да. Биздин алдыга ошо биздин кийинки жашообузду алып кете турган бул биздин балдарыбыз. Ошон үчүн мен балдарыбызга
эң биринчиден ден соолук каалайм, бактылуу балалык каалайм. Балдарыбыз бактылуу болсо, мына биз ата-энелер бактылуу болсок, биздин балдарыбыз бактылуу болот. Ошон үчүн балдарыбызга бактылуулук каалайм. Ар бир ата-энелерге айтып кетмекчимин, балдарыңыздарды сүйүңүздөр, балдарыңыздар эмнеге кызыкса ошого бериңиздер, ошого окутуңуздар. Бала өнүгүш керек, өрчүш керек, келечекти алып кетиш керек бала. Ажеке, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Албир урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Чайковский атындагы балдар музыкалык мектебинин комуз класс мугалими жана дагы маданияттын мыктысы Гүлназ Султанова эжекебиз конокто. Ыраазычылык билдиребиз дагы, биз болсо эфирибизди алгары уланталы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү деги эле бакчадагы балдардын маанайы кандай? Баарыбыз биргеликте билип келели.